Assalamu alaikum. Hurmattуу Deni Sak Intellektual TV kanalının kattaloçuları. Sizler menen men Bakıt Sulayman. Bugün sizler menen men hurmattуу dostlar, uşul Asol Moldakmatova деген kızыбыздын Vladimir Putin'ge kayırılууsun biraz talkulayız. Degele uşul kıyın кезеңде kayırımdуулуктун adamlarga жасап жаткан кайрымдуулуктун деги орду мааниси тууралуу сүйлөшмөкчүбүз да достор. Бул абдан чоң, абдан маанилүү тема болуп эсептелет. Анткени кандай гана нерсе болбосун адам өмүрүнө тең келбейт. Адам өмүрү баасы жок нерсе бул. Адамдын жашоосун бир күн узартып берүүнү миллион сом менен дагы кыла албайсың. Бұл деген абдан чоң нерсе экенин ар бир акылдуу адамзат өзү билет достор. Ушул Асол Молдакматова Владимир Путинге кайрылыптыр. Жардам бериңиз деп 4 ооз сөз менен. Албетте кээ бирөөлөр ушунчалык бир жаман сөздөр менен, уят сөздөр менен Facebook'та болобу, YouTube'та болобу, социалдык сеттерде ушул кызыбызды сен андай, сен мындай деп бир сындап жатышат да достор. Эми менин айтайын дегеним, Асол Молдакматова кандай болгон учурда дагы кайсы бир адамдын өмүрүн, жанын алып калып, ошого арача болуп, кандай жол менен болгондо дагы адамдын өмүрү үчүн, ден соолугу үчүн күрөшүүдө. Достор, эгерде жакын бир адамың ажал менен арбашып жатса, acıdar gelip жардам берсе дагы сенин көзүңө жакшы болуп көрүнөт. Сен кимден болсо да ошол жакын адамыңдан айрылып калбаш үчүн күтөсүң жардамды. Жок дегенде докторлордун жакшы сөзүн күтөсүң. Ушул бир жакшы сүйлөсө экен, мына кече көрүп жатабыз социалдык сеттерден, Ысык көлдөн көрсөтүштү. Аялдар Түп районунда күндүзгү стационарга барганда мезирейген докторлор ошол адам өмүрүнө арачы болуп, ден соолукту сактап, бизди сактап кала турган докторлордун мамилеси ошентип аял ыйлап эртерээк келип калды, карап койгула десе дагы биз чай ичип атабыз деп анан кайра видеого тартып ал аялды. Ушундай нерселер болуп жатат да. Адам өмүрү коркунучта, кыргыз коркунучта калды. Кандай кылып болсо дагы арачалап, кимге болсо дагы кайрылып, ар бир адамдын, керек болсо бир адамдын өмүрүнө тете келбейт. Кандайдыр бир кайдыгерлик же болбосо көңүл бурбай койгон нерселер. Албетте ар нерсенин өзүнүн чеги болот, ар нерсенин өзүнүн нормасы болот деп ойлойбуз. Биз өзүбүз мындай бир моралдык, этикалык нерселерди биздин маданиятыбызга жараша, өсүп өнүккөнүбүзгө жараша ошондой чектер коюлган, айтылбаган мыйзамдар бар. Ошол эле айтып жатсаңар керек, балким Асол Молдакматова Путинге эмес, Сооронбай Жээнбековге кайрылса жакшы болмок, же болбосо дагы бир губернаторго кайрылса жакшы болмок деп. Анын баарына элдин баары кайрылып бүттү го достор. Мен деле ушул өзүмдүн каналымда канча жолу премьер-министрине, канча жолу президентке ушундай нерселер боюнча көп кайрылуулар болду. Биздикин алар угабы да укпайбы? Ал эми Асол Молдакматованын үнүн делеп Путин аны карайбы, карабайбы, ал бир башка нерсе. Бирок кайрылып, акыркы аракетти дагы болсо жасоонун өзү дагы бир башка нерсе да. Ошол кайсыдыр бир кезде Асол Молдакматова дагы, мен дагы карып, баарыбыз карып, өзүбүздүн адамдык дүйнөдөгү вазифабыздын деле күндөрү, кайсыдыр бир күндөрү бүткөн учур келет. Ошондо ар ким өзүнө өзү отчет ушул берет болуш керек. Мен өмүрүмдө эмне жасадым, эмнени туура эмес кылдым, кайсыл жерде кылсам болот эле дегендей. Мына ошондой өзүңө өзүң отчет берген учурда мен ойлоймун, Асол Молдакматова адамдар үчүн абдан чоң нерсени кылып жатат. Өткөндөгү кары чечен абышканы алып барганын дагы силер ар кандай бир фейктер же болбосо башка бирөөлөр маалыматтар менен бир ошол жерден дагы бир туура эмес нерселерди издеп чыктыңыздар да. Ошол чалдын сүйүнүчүн, ошол чалдын үй бүлөсүнө жоолуккан ырахатын
эстебейсиңерби? Бир адамды кандай кубанычка бөлөп коюп атат бул жерде. Ар бирибиз бирден экиден эле адамга кубаныч тартууласак кандай бактылуу болот элек. Биз болсо тескерисинче кечке интернетти карап отурабыз дагы, анан эптеп эле бир жеринен болсо эле эптеп бир адамга бир сын тагып айтып, ошол адамдын жаман жактарын көрсөтүп, ушул нерседен биз өзүбүзгө бир күч дем алып атабызбы, мен билбейм айтор. Бирөөнү жамандап, далили жок нерселерди айтып, ошону менен бир мындай өзүңөрдүн пикирлериңерди айтып жатасыңар да достор, бул туура эмес. Мен мисалы үчүн жеке ушундай Асөл Молдокматова сыяктуу кыздарга, жигиттерге ушул ар бир кыргыздын ушундай чыныгы чыгаан, мекенчил адамдарына таазим этемин. Мына учубуз кура эмес экен, ушундай кыздарыбыз барында биз өнүгөбүз дагы. Мына кече 22 жаштагы жаш 5-курста окуган студент кызыбыз ааламдан өтүп кетти. Ошол кыргыздын өмүрү үчүн күрөшүп жатып, кыргыз элинин келечеги үчүн күрөшүп жатып, жап-жаш 10 күлүнөн жарым күлү ачыл элек кыздар кетип атат ушинтип арабыздан. Кыргыздын ушундай Курманжан Датканын жолун жолдогон, Жаңыл Мырзанын жолун жолдогон кыздарын көргөндө албетте кыргыз улуту үчүн сүйүнөсүн. Мына Анжеликаны дагы канчаңар сынап, канчаңар андай мындай деп депутатка барат экен, анан мындай экен, тигиндей экен. Колуңардан келеби Анжеликадай болгула. Колуңардан келеби Асөл Молдокматовадай болгула. Ошол эркек сөрөй адамдар ошентип сындап жатабыз ушул кыздарды, юбка кийген кыздарды. Жардам бергиле ошондой болуп, колуңардан келсе. Көп кыздарыбыз жардам берип атат. Мына Алтынай Нарбаева өзүнүн тиги фонд аркылуу канча адамдарга жардам берип, канча өмүрлөрдү алып калып, ачка калган үй бүлөлөргө жардамдарын берип, ушундай эрдиктерди жасады. Мындай кыздарыбызды биз көкөлөтүп, тим эле башыбызга чыгарып алышыбыз керек. Качан биз кыргыздын жигиттери намызга келебиз? Качан биз өз элибизди багабыз? Ушинтип тентиретип, канча кыздарыбыз биякта кыйналып жүрөт. Ушундай эр жүрөк, кыйын кыздарыбыз биздин. Кыргыздан Курманжан Датка чыккан, Жаңыл Мырза чыккан. Кыргыз уучу кур эмес, кыйын эл, баатыр эл. Ошончо Орто Азиядагы менмин деген бектер, хандар мамлекет үчүн жоопкерчиликти ала албай жатканда Курманжан Датка жоопкерчиликти алып туруп, ошол ак падыша менен кол коюп келишимге келишип, кандайдыр бир саясий Кокон хандыгынын атынан саясий иштерди жасаган көрдүңүздөрбү? Биздин улуу ушундай аял заттарыбыздын бар экендигине. Буларга биз таазим этишибиз керек, чынын айткандачы. Анан кийин сен мындай, сен тигиндей деп эле шылтоолорду айтып, анын бир жагына мактагыла. Ошол бир адамдын өмүрүн алып калса дагы бул өтө чоң нерсе. Ар кимдин өзүнө башына келмейинче билбейт экен бул нерсени. Көп айтып жатат. Мен ишенген эмес элем мындай ооруга. Мына эми өзүм түшүндүм деп акыркы сааттарда, акыркы мүнөттөрдө ошентип кайрылган адамдар болуп жатат. Ал эми бул кыздарыбыз абдан чоң иштерди жүргүзүп жатышат. Албетте кыргыз эли ынтымактык бизден дагы деле кете элек, достор. Ушул акыркы биздин бир адамдык, кыргыздык касиеттерибиздин бири ушул ынтымак бизде. Мына мен деле Санкт-Петербургтан кече күнү алымыбыз Чубак ажыга Куран окутканда кыргыз коому деген уюмдун жигиттери уюштуруп окутушуптур. Аябай азамат. Мен мурда дагы алардын иштерин көрүп жүргөмүн. Ошол жердеги диаспоралар бул Санкт-Петербургта Москвадан айырмаланып кыргыздар азыраак, анан ошон үчүн 7 дубандын жигиттери биригип ушундай нерсени түзүшүп, ушул элге жардамдарын көрсөтүп, ушинтип кызматтарын кылып келе жатышат да. Мындай мисалдар дегеле абдан көп болуп жатат. Москвадан канча адамдарыбыз, канча доктурлар, ушул медиктер жүрөктөрү чыдап отурбай Кыргызстанга кетип жатышат, ушул адамдарыбызды сактап калалы деп. Албетте ошолордун арасында көбүнчөсү кыз келиндер экен, ушул врачтар, доктурлар, медсестралар. Ушул кыз келиндерибизге Кудайым өмүр берсин. Дайыма кайратынан жазбай, буларга
ушул энелик дагы милдеттерин аткарышат, патриоттуулугун дагы аткарып жатышат. Деги эле ушул кыздарыбызга таазим. Асол Молдакматова, сизге дагы таазим, ушундай кыргыз эли үчүн күйүп, жүгүрүп жатканыңыздарга. Саламатта болуңуздар, достор. Бакыт Сулайман.